Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам қараңыз. Пайгамбардың күнөөсү кечирилген, 5 менен сүйүнчүлөнгөн, бирок пайгамбардағы түнү бою намаз окуп, буттары канаганга чейин намаз окуду. Айша энебиз келип, Аллахтын элчиси. Айша энебиз келип айтат, мен дейт пайгамбарыбызды келсем, түнкү намазын окуп атыптыр дейт. Буттары канап калган дейт. Аркасынан келип уксам дейт, о Алла, о жараткан, менен өзүң ыраазы бол. О жараткан, мага ачуулана көрбө. О жараткан деп дуа кылып атат дейт. Пайгамбар. Анан мен пайгамбарга келип айттым, о Аллахтын элчиси, сиздин күнөөлөрүңүз кечирилген. Сизди 5 менен сүйүнчүлөнгөнсүз. Эмнеле өзүңүздү кыйнайсыз десе, афала акуна абдан шакура, мен шүгүр келтире турган, ыраазы боло турган, Кудай Таалага ыраазычылык келтире турган пенде болбоймунбу деп айтты дейт мына пайгамбар. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде ва қалилум мин ибадия шакур, пенделердин азы шүгүр кылат деди. Табиаттан ушундай. Адамдардын көпчүлүгү жашоосуна наразы. Адамдардын көпчүлүгү жакшылык кылсаңыз, көп адамдар ыраазы болбойт, наразы.